Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен 7 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Бүгүн силер менен жаңы главаны термелүүлөр жана толкундар деген главаны окуп баштайбыз. Мына ошол главанын алгачкы темасы термелүүлөр. Термелүүлөр деген бул эмне экен? Бүгүнкү сабакта механикалык термелүү деген термелүү кыймылы менен таанышасыңар. Эркин жана аргасыз термелүү кыймылдарынын мисалдары менен таанышасыңар. Термелүүнүн болушунун шарты жөнүндө түшүнүктөрдү аласыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула. Силер шамалдан чөптүн башынын кыймылдап атканын көрүп атасыңар. Жанагы адамдын жана жаныбарлардын денесиндеги кыймылы, автомобилдердин, ракетанын, самолеттун детальдарынын кыймылы жана сааттын маятнигинин кыймылы бул термелүү кыймылдарынын мисалдары болуп эсептелет. Термелүү кыймылы дегенибиз мезгил-мезгили менен кайталануучу кыймылдар. Мына ошол мезгил-мезгили менен кайталануучу кыймылдар адамдын денесинде, мисал үчүн жүрөктүн согушу термелүү кыймылынын мисалына кирет. Адамдын өпкөсүнүн дем алып, дем чыгарууда дагы термелүү кыймылынын мисалы болуп эсептелет. Мисал үчүн дагы канаттуу куштардын, чымын-чиркейлердин учушунда канатынын күүлөнүшү дагы бул термелүү кыймылынын мисалы болуп эсептелет. Машинанын жүрүшүндө, ракетада, самолетто дагы термелүү кыймылы кездешет экен. Термелүү кыймылы дегендин ар кандай түрлөрү бар. Эркин термелүү, аргасыз термелүү жана автотермелүү деген түрлөрү бар. Мына ушул термелүүнүн түрлөрүнөн бүгүн силер менен эркин термелүү жөнүндө жана аргасыз термелүү жөнүндө сөз кылабыз. Аргасыз термелүү өчүүчү термелүү жана гармониялык термелүү болуп бөлүнөт. Сабактын жүрүшүндө мына ушул түшүнүктөргө токтолуп кетебиз балдар. Термелүү кыймылы. Мына силер көрүп атасыңар. Селкинчектин термелип кыймылдап атканын, математикалык маятниктин термелүү кыймылын жасап атканын жана сааттын маятнигинин термелүү кыймылын жасап атканын көрүп атасыңар. Андан кийин пружинага илинген жүктүн кыймылы дагы термелүү кыймылынын мисалы. Сааттын жебесинин кыймылдашы термелүү кыймылынын мисалы. Вертикалдуу абалдагы пружинага илинген жүктүн кыймылы дагы термелүү кыймылынын мисалы. Шамалдан бак дарактардын башынын кыймылдашы термелүү кыймылы. Горизонталдуу багытта кыймылдап аткан пружинага илинген жүктүн кыймылы бул дагы термелүү кыймылынын мисалы. Канаттуу куштардын канатынын кыймылдашы дагы термелүү кыймылынын мисалына кирет балдар. Мына ушулардын баары бирдей касиетке ээ болуп атат. Ал касиет бул термелүү кыймылы. Термелүү кыймылы дегенибиз мезгил-мезгили менен кайталануучу кыймылдар термелүү кыймылы деп аталат. Сааттын жебесинин айланып чыгышында карасаңар, ушул айлануу кайра-кайра кайталанып атат. Селкинчектин кыймылдашын карасаңар дагы бул кыймыл кайталанып атат. Мындай кыймылдар термелүү кыймылына кирет экен. Океандардын, деңиздердин тартылып ташкындоосунун мисалы дагы термелүү кыймылына кирет. Демек, термелүү кыймылы деп нерсенин мезгилдүү кайталанып туруучу кыймылы термелүү кыймыл экен. Физика илиминде термелүү кыймылынын эң жакшы мисалдары болуп, математикалык маятниктин термелүүсү болуп эсептелет. Математикалык маятник дегенибиз, карагыла, массасы жиптин массасынан кыйла чоң болгон,
Ал эми өлчөмү жиптин өлчөмүнөн кыйла кичине болгон узун бышык жипке илинген жүк математикалык маятник деп аталат. Силер көрүп турган учурда математикалык маятник тең салмактуу абалда турат. Тең салмактуу абалда болгон учурда маятник кыймылсыз болот. Бул учурда маятниктин оордук күчү төмөн көздөй багытталып атат. Ал эми жиптин керүү күчү жогору көздөй багытталып атат. Мына ушул эки күч бири-бирине барабар болгондуктан математикалык маятник тең салмактуу абалда турат. Же болбосо кыймылсыз турат деп эсептейбиз. Эгерде математикалык маятникти тең салмактуу абалдан кыйшайтып чыгарып кайра кое берсек, тең салмактуу абалдан бияка чейин чыгардык, аны кое берсек, ал термелүү кыймылын жасайт дагы оңго солго кыймылдайт. Бул математикалык маятниктин кыймылы термелүү кыймылынын эң жакшы мисалы болуп эсептелет. Дагы ошондой эле пружиналуу маятник. Пружиналуу маятникте пружинага жүктү илебиз. Бул учурда пружина чоюлуп, кайра кысылып, серпилгичтүүлүккө дуушар болот. Эгерде биз жүктү төмөн чоюп, кайра кое берсек, бул учурда дагы кыймыл кайра-кайра кайталанат дагы, бул кыймылды биз термелүү кыймылына келди деп айтабыз. Пружиналуу маятник жана математикалык маятник термелүү кыймылынын эң жакшы мисалдары болуп эсептелет экен. Эми балдар, термелүүнүн эки түрү бар: эркин термелүү жана аргасыз термелүү деген. Силер сол жакта пружинага илинген жүккө колдун аракетинин натыйжасында ал термелүү кыймылын жасап атат. Бул учурда колдун аракети жок болгондон кийин деле пружина кыймылга келип, эркин термелүү жасап атат. Ал эми оң жактагы кыймылдап аткан нерсени карагыла балдар. Бул учурда кайсыл учурда нерсе тең салмактуу абалда болот? Мына силер көрүп турган учур тең салмактуу абалы. Тең салмактуу абалдан четтетип кое берсек, анда бул термелүү кыймылын жасайт. Демек, бул учурда нерсенин тең салмактуу абалдан чыккандан кийин кыймылдашы термелүү кыймылына ээ болуп атат. Эми балдар, эркин термелүү дегенибиз бул кандай термелүү? Мына жипке илинген жүктү тең салмактуулук абалдан чыгаргандан кийин кое берсек, ал өзүнөн өзү термелүү жасап атат. Мындай термелүүнү эркин термелүү дейбиз. Же болбосо системанын өздүк термелүүсү эркин термелүү болуп эсептелет. Ал эми оң жакта дискти колдун аракети менен аны кыймылга келтирип атабыз. Мында аргасыз термелүү болот. Башкача айтканда, сырткы күчтүн аракетинин натыйжасында пайда болгон термелүүнү аргасыз термелүү дейбиз. Бул ичинен күймө кыймылдаткыч, ичинен күймө кыймылдаткычтын поршени сырткы туткасын айландыруунун натыйжасында кыймылга келип жатат. Ошондуктан мындай термелүүнү биз аргасыз термелүү дейбиз. Демек, механикалык термелүүнүн эки түрү бар экен: эркин термелүү жана аргасыз термелүү деген. Эркин термелүү дегенибиз, эгерде системаны тең салмактуулук абалдан чыгаргандан кийин системанын өзүнөн өзү термелүүсү эркин термелүү деп аталат экен. Ал эми аргасыз термелүү деген сырткы күчтүн таасири астында пайда болгон термелүү аргасыз термелүү деп аталат экен. Мынакей аргасыз термелүүнүн мисалы: кийим тигүүчү машинанын ийнесинин кыймылы аргасыз термелүүнүн мисалына кирет. Эгерде биз машинанын туткасын колубуз менен айландырсак, анда машинанын ийнеси кыймылга келет. Бул учурда сырткы күчтүн таасири астында кыймылдап аткандыктан мындай термелүүнү аргасыз термелүү деп атайбыз. Океан деңиздердин тартылып ташкындоосу
бул дагы аргасыз термелүүнүн мисалына кирет. Эмне себептен булар аргасыз термелүү деп аталат балдар? Ай жердин айланасында айланат. Ай менен жердин тартылуусунун натыйжасында жер бетиндеги океандар жана деңиздердин тартылуусу жана ташкындоосу болуп турат. Ай менен жердин ортосундагы тартылуу күчү чоң болгон учурда ташкындоо пайда болот. Ал эми тартылуу күчү азайганда тартылуу пайда болот. Демек бул дагы сырткы күчтүн таасири астында пайда болуп аткандыктан мындай кыймылды биз аргасыз термелүү кыймылы деп атайбыз. Эркин термелүү деген нерсе тең салмактуулук абалынан чыгарылгандан кийин оордук күчүнүн же серпилгич күчүнүн аракети астында гана термелсе эркин термелүү болот. Оордук күчү кайсыл учурда аракет этилет жана серпилгич күчү кайсыл учурда аракет этилет? Мисалы, математикалык маятникти ала турган болсок, математикалык маятникке оордук күчү аракет этет жана серпилгич күчү аракет этет. Эгерде бул эки күч бири-бирине барабар болгондо, анда маятник тең салмактуу абалда болот. Тең салмактуулук абалдан четтетип, маятникти оңго же солго кыймылдатсак, анда оордук күчүнүн аракети астында нерсе тең салмактуулук абалын көздөй умтулат. Мына ошол учурда эң четки абалга жеткенде серпилгич күчү чоң болот дагы, ошол күчтүн аракети астында кайра тең салмактуулук абалды көздөй умтулат. Тең салмактуулук абалдан чыгып кайра тең салмактуулук абалына келет. Мына ушул учурда оордук күчүнүн же серпилгич күчүнүн аракети астында гана термелсе, мындай термелүүнү эркин термелүү деп атайбыз. Же болбосо сырткы күчтүн аракети токтогондон кийин нерсе өзүнөн өзү термелүү жасаса, мындай термелүүнү эркин термелүү деп атайбыз. Нерсенин термелүүсү башка бир нерсе менен байланыштуу. Мисалы, пружинага илинген жүк пружина болбосо термелүү кыймылын жасабайт. Маятникке илинген жүк, математикалык маятник дагы термелүү кыймылын жип болбосо жасабайт. Демек, силер дагы көрүп атасыңар, термелүү кыймылын жасап аткан идиштин ичиндеги нерсенин кыймылдап атканын көрүп атасыңар. Бул учурда ал идиштин ичи ойдуң болуп атат. Мына ошол ойдуң жерде ойдуңга түшүп жана жогору чыгып кыймылга келип атат. Бул учурда термелүү кыймылы жасалып атат. Жалгыз өзүнөн өзү шарик кыймылга келмек эмес. Демек, нерсенин термелүүсү башка бир нерсе менен байланыштуу экен. Термелүү кыймылын пайда кылуучу шарттар кайсылар? Термелүүчү системанын болушу зарыл экен. Демек, мисал үчүн математикалык маятникти ала турган болсок, бул термелүүчү система болуп эсептелет. Жип, анын учуна илинген шар, булар термелүүчү система. Экинчи, нерсени тең салмактуулукка алып келүүчү күч аракет этиш керек. Мисалы, ошол эле маятникти тең салмактуулук абалынан чыгарып, оңго кыйшайтып туруп кое берсек, ал маятникке оордук күчү аракет этет жана ошондой эле серпилгич күчү аракет этет дедик. Мына ушул эки күчтүн аракети, серпилгич күчү эң четке кыйшайган учурда серпилгич күчү чоң болот. Ошол күчтүн аракетинин натыйжасында четтеди кайра аны тең салмактуулукка алып келе турган оордук күчү бар. Мына ошол күчтүн натыйжасында ал тең салмактуулук абалына келет. Демек, нерсени тең салмактуулукка алып келүүчү күч аракет этиш керек экен. Дагы балдар, мисалы, пружинага илинген жүктү алалык. Пружинаны чоюп туруп, кайра кое берсек, пружина кайра баштапкы абалын көздөй кыймылдайт. Мына ошол учурда тең салмактуулук абалда болгондо,
пружинага аракет эткен серпилгич күчү менен оордук күчү бири-бирине барабар болуп, ал тең салмактуу абалда турган. Аны биз чоюп туруп кайра кое берсек, серпилгич күчү жана оордук күчүнүн аракетинин натыйжасында ал термелүү кыймылын жасайт экен. Термелүү болушун үчүн нерсени тең салмактуулукка алып келүүчү күч аракет этиш керек. Сүрүлүү күчү жолтоо болбошу керек. Мисалы, селкинчекти алалык. Селкинчекти кыймылга келтириш үчүн аны биз кандайдыр бир күч менен аракет этип, тең салмактуулук абалынан чыгарабыз. Эгерде сырттан дагы аракет этпесек, ал күчтүн аракети токтойт дагы, сүрүлүү күчүнүн натыйжасында селкинчек кыймылга келбей калат. Аны кыймылга келтириш үчүн сырттан дагы аракет этиш керек. Селкинчектин кыймылдашында абаанын каршылык күчү аракет этет дагы, селкинчек токтойт экен. Демек, сүрүлүү күчү термелүү кыймылын азайтат. Дагы кошумча энергия болуш керек. Жана мен айтып кеткендей эле, эгерде селкинчекке сырттан күч аракет этпесек, анын термелүү кыймылы токтомок. Сырттан аракеттин натыйжасында термелүү узакка созулат. Жана ошондой эле сырттан берилген энергиянын запасы чоң болсо, анын кыймылы тезирээк болот. Эркин термелүү кандай күчтүн таасиринде пайда болот экен? Бүгүнкү тема боюнча ушул суроого жооп берели. А. Оордук күчүнүн таасиринде пайда болот. Б. Серпилгич күчүнүн таасиринде. В. Оордук жана серпилгич күчүнүн таасиринде пайда болот. Г. Тартуу күчүнүн таасиринде пайда болот. Мына ушул жооптордун кайсынысын силер туура деп ойлойсуңар? Эркин термелүү оордук жана серпилгич күчүнүн таасиринде пайда болот экен. Системаны тең салмактуулук абалынан чыгаргандан кийин өзүнөн өзү термелүүсү эркин термелүү деп аталат. Мына ошол термелүү учурунда системага оордук жана серпилгич күчү аракет этет экен дагы, ушул күчтүн аракетинин натыйжасында эркин термелүү пайда болот. Дагы кийинки суроого жооп берели. Сырткы күчтүн таасиринде болуучу термелүү кандай термелүү деп аталат? А. Эркин термелүү деп аталат. Б. Аргасыз термелүү деп аталат. Демек, сырткы күчтүн таасиринде болуучу термелүү аргасыз термелүү деп аталат экен. Эми бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз силер менен балдар механикалык термелүү деген кыймылдын дагы бир түрү менен тааныштык. Кыймылдын ар кандай түрлөрү бар. Бир калыптагы түз сызыктуу, бир калыптагы эмес түз сызыктуу, ийри сызыктуу деген кыймылдын түрлөрү менен биз жылдын башында таанышып кеткенбиз. Мына эми дагы бир кыймылдын түрү бул термелүү кыймыл экен. Мына ошол термелүү кыймылдын ичинен биз механикалык термелүү деген кыймылдын түрү менен тааныштык. Термелүү кыймыл дегенибиз мезгил менен кайталануучу кыймылдарды термелүү кыймылы дейт экенбиз. Термелүү кыймылынын эки түрү бар экен. Эркин термелүү жана аргасыз термелүү деген. Эркин термелүү дегенибиз термелүү кыймылына келип аткан нерсе тең салмактуулук абалдан чыккандан кийин өзүнөн өзү термелүүсү эркин термелүү деп аталат экен. Ал эми аргасыз термелүү деген сырткы күчтүн таасири астында пайда болгон термелүүнү аргасыз термелүү деп айтат экенбиз. Мына ушул эркин жана аргасыз термелүү кыймылдарынын бир канча мисалдары менен таанышып кеттик. Термелүү болуш үчүн кандай шарттар аткарылыш керек экен? Мына ушуларга токтолуп кеттик. Термелүү болуш үчүн термелүүчү система болуш керек экен. Сырттан энергия берилип туруш керек экен. Тең салмактуулук шартын көздөй нерсе умтулуш керек экен. Мына ошол учурда термелүү кыймылы пайда болуп турат экен. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбыз дагы аягына чыгып калды. Балдар, көңүл бурганыңарга рахмат, саламатта калгыла.